Зомбулук сиздер үчүн эмне? Кымбаттуу эжекелер, жооп берип койсуңуздар. Зомбулук сиздер үчүн эмне? Ким жооп берет? Болот, кыска айтса. Мен оюмча зомбулук бул жакындарынан көргөн кордук да. Рахмат эшке. Зордук зомбулук бул жаңы өсүп жетилип келе жаткан баланын тагдырын талкалоо. Рахмат, жакшы. Кийинки суроо. Азыркы кездеги жаш балдарга, деги эле кыздарга көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулукка сиздердин көз карашыңыздар кандай? Жооп бериңиздер, эжекелер, кымбаттуу эжекелер, кыска мыска кылып. Телевизор тагып. Эжекелер. Же бир туугандарыбы аларды жакынсынтып таштап кетип атыр. Эми жакшы карап, жакшынакай балдарды колдоп, аларга бир энелик мээрим төгүп карап жаткан чоң ата чоң эне, тайын энелер бар. Ал эми тескерисинче балдарга көңүл бурбай, жанагы окуусунан окууга же болбосо ошо балага эркиндик бербей, чындыгында зордук зомбулук көрсөтүп баягы мажбурлап аткан окуялар да болуп атат да. Аны көрүп эле атабыз. Телевизорлордон көрүп атырык, угуп атырык, телефондордон угуп атырык. Менин оюм ошондой да. Рахмат, эжеке. Рахмат. Кийинки суроом десем, азыр биз телевизордо көргөн бала кайда барыш керек? Ага кандай жардам керек? Кордук көргөн окуучу кимден жардам сураш керек? Ошончолук коеюн дедим эле. Бул азыркы көрсөтүп аткан биз негизи биз мугалимге керек да. Себеби бул зордук зомбулукка кабылган бала, мисалы үчүн биз өзү айтат, мугалим экинчи эне деп. Мугалим психолог болуш керек да. Ошол окуучу үйдөн көргөн зомбулукту, мисалы үчүн мугалим экинчи эне катары мугалимге келип айтат да. Ошо биз мугалим ар бир баланын сабакка келгенде, анын жүрүш турушунан, окуунан байкап, биз мисалы үчүн ошо зомбулук, мисалы үчүн кээ бир балдар айта албайт да, энеден коркпойт, ошо үйүндө бирөөдөн коркуп айта албайт да, бирок келип мугалимге сөзсүз айтат. Ошон үчүн биз ошо окуучуга биз кандай десем, моралдык жактан жардам көрсөтүшүбүз керек да. Рахмат. Ошо негизичи. Биз ал балага өзүбүзгө энеси бербеген мээримди берип, биз ага моралдык жардам берсек, балага анча жеңил болот да. Менин оюм ушул. Рахмат эшке. Зомбулук жөнүндө бир аз айтып кетсем, зомбулук бул бир же анын көп адамдын бир эле адамга карата болгон басмыртоосу же болбосо шылдың кылуусу да. Азыркы кездеги зордук зомбулук көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулук негизинен бул мамлекеттин башкаруусуна, мамлекеттин элдин кароосуна жараша болот да. Эгерде ушул миграцияга же болбосо жумушсуздукка деле келип тереңдеп караганда мамлекет өзү күнөөлүү болуп келет экен. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз бул келечекте кыргыз элин өнүктүрүү, жумуш менен камсыз кылуу деги эле миграцияны жоюу. Рахмат. Рахмат.